Бербей эле койсом. Жол кирем деп мени айылга чейин жеткизем деп салганына. Түнкү саат 4 болду, апам менен келинчегим мен көчөдө калып атабыз. Мынакей, ушул степ. Ушул номер мынакей. Кечинде Бишкектен чыкканбыз. 800 сомдон сүйлөшүп, Чолпон майга чейин жеткизем деп. Таңамал 4тө мына азыр. Таласка алып келип таштап, урушуп, сөгүп ушул жерден таштап кетип баратат. Телеграм таксилерине ишенбей эле койгула. Мына ушул степ. Шаардан, Бишкек шаарынан кишилерди салып, Телеграм каналдан ошо баягы жүргүнчүнүн айтуусу боюнча сиз Телеграм каналдан кишини салып туруп, алып, анан кийин өзүнүн баягы жеткирүүчү жагына жеткирбей коюптур. Мисалы, өзү Кызыл Адыр Айтматовго чейин сүйлөшкөн экен сиз менен, сиз болсо Талаш шаарына таштап кеттиңиз. Эмне үчүн андай кадамга бардыңыз? Талаш шаарында мен таштаганын себеби тегин машинага салгам. Жол киресин төлөп, 150 сомдон жол киресин төлөп, ошо Карабага чейин салгам. Мен ошо жана айлык кишилердин бар болчу. Кеш болуп калганда тегин машинага салып жөнөттүм. Анан машинада кичине суулар ызып эме болгондон аяка жете албай тегин машинага жол киресин төлөп салып жүргөм. Кандай учурда да болбосун сиз А точкадан Б точкага жеткириш керек албы. Анан кийин Телеграмдан салган үчүн ошо вокзалдын терет автобекеттин аймагынан салбаган үчүн сизге 3000 сомго баягы айып пул салынат. Ошондой эле сиздин ошо төлөбөгөн айып пулдарыңыз үчүн ошо автоунааңыз айып пул короосуна азыртып токтотулат.